Aslan meni jeringin bir özündöy görüngön, ayın meni gününgdün bir özündöy görüngön. Aldıgaның kara jer şerliginde görüngön, bul alanda bul manas kendiginde görüngön. Kıçırı menden balgıllap kırgıl baştap barысы, kırık çoronun barысы. Кыран батырлардын ичинде кадимки батыр Ерсерек кымындай жанга эң керек деп Манас эпосунда сүрөттөлгөн. Бул Ерсерек батыр Манас батырдын эң жакын чоролордун бири. Албетте кырк чоронун баары жакын, бирок өзгөчө ар бир кесиби менен жана өзүнүн даңктуу эрдиктери менен жакын болгон. Ал эми Ерсерек Манаска эң жакын болгонунун бирден бир себеби бул акыл тапкыч болгон. Ерсерек ат мүдүрүлүп баш көтөргөнчө 60 акыл тапкан баатырлардын бири болгон. Демек бул Манас баатырдын жанында кадимки баатыр Ерсерек кымындай жанга эң керек деп бул Манас баатырдын айткан сөзү болуп калат. Буга бир саресеп салып көрөлү. Манас баатырга Алмамбет баатыр акыйкат издеп, андан чыгып Кан көкчөгө келип, Кан көкчөгө батпай, андан нары Манаска келгенде Манас баатыр Алмамбетти тосуп алган экен. Ошол Манас баатыр тосуп алып, баягы алып калуу жолун көздөп, Алмамбет баатырга үстүңдөгү тонуң эскиди деп тонун кийгизип, астыңдагы атың арыктаптыр деп ак куланы мингизип жолго салганда Манаска баа берген Алмамбет бир көргөн адамына эч ким кийбес үстүндөгү ак олпогун кийгизип, эч ким бейдарат киши кармабаган астындагы атты мингискени бул Манастын айкөлдүк эмеи эмне? Бул Манасты мага окшогон баатыр сактап калбаса, же жанындагы элдин эртеңкисин ойлогон баатыр сактап калбаса, ким сактап калат деп Алмамбет ой жүгүртүп, Манас баатырга макулдугун берип, ынтымак сурап, Манаска чоро болуп калат. Ошондо чоро болуп калган кезде кадимки Манас баатыр айкөлдүгүн билгизип, хандыгын билгизип, баатырлыгын билгизип, ой бул арабызга акыйкат издеп Алмамбет деген баатыр, ашкере баатыр келип отурса, биз Алмамбеттин келишине салт нарык кылбасак болбойт. Бунун жолун ойлонолу. Кандай дейсиңер кыраандар дегенде, ошол баатырлардын ичинде отурган кадимки Ерсерек оорунан тура калып, анан акыл тапкычы мындай кепти айткан экен. Ооба, биз эми айылда эмес, талаада, ууда жүргөн мезгилде Алмамбет биздин арабызга келип кошулуп отурат. Бирок биз ошону Алмамбеттин келишин жокко чыгарбастан бүгүн бир өзүнчө нарык менен салт кылып коелу. Анда эмесе Алмамбеттин келишине ууда жүргөн кезде той кылып коелу, жакшылыктуу ой кылып коелу. Кааласа тулпарларды алгыла, туурадан жолго салгыла, аргымактарды агытып, туяктарын жаңгыла. Анда эмесе тулпарларды чабалы, адамдан майге саялы деп акыл табат. Анан берки турган чоролор ой кокуй, кантип адамдан майге сайылсын дегенде айткан экен. Биринчи келген тулпарга 7 адам, 40 чоронун ичинен 7 чоро байгеге коюлсун. Ошол чыгып келген аттын ээсине өмүр бою астынан кыя өтпөй, айтканын эки кылбастан өзүнүн ханындай сыйлап, өмүр бою кызматын кылсын деген экен. Андан кийинкисине 5ти коюп, андан кийинкисине 3ти коюп, андан кийинкисине 2ни коюп, мына байге үшүнтүп калган экен. Мына ошондон кадимки Алмамбеттин сараласы биринчи чыгып келгендиктен Алмамбетке кадимки кыргылчал, 40ты баштаган кыргылчал байгенин башына коюлуп, өмүр өткөнчө ак кызматты кылып, Алмамбеттин астынан деп сөз айтпаган экен. Мынакей ушундай акылдарды тапкан кадимки Ерсерек болгон. Дагы бир окуяга саресеп сала турган болсок, Алмамбет баатыр буйрук чыгарып, Бейжинди көздөй аттанып чыгып кетип бара жатканда, кадимки кыраандардын баарысын 10 башы, 100 башы, 1000 башы деп баарын бекитип койгон экен. Мына ошондо кадимки Тазбаймат баатыр 10 башы болгон экен. Ошо Ала тоо жергесинен ушу Куттуу таластан чыкканда эле 9 сан менен чыккан экен. Орто жолго жеткенде сан эсебин алганда, саны жетпей калганда, буйрук чыгарган, буйрук 2 болбойт деп Тазбайматтын башы алына турган болгондо, эки жигит эки жанан делдеңдетип сүйлөп бара жатканда алдынан Ерсерек чыгып, ой муну кайда алып баратасыңар дегенде, башым алынганы баратат, караан серегим, кымындай жанга керегим, акыл тапкан белегим, акылың болсо айтчы, мен аны кабыл кылсам, мен өзүңө кызматым кылып беремин деп
баягы кебин айтып жалынып жалбарып жан деген таттуу, мына таттуулугуна салуучу сөздү айтканда кое тургулачы. Сенин эсебиңде канча баатыр экен? Дегенде 10 баатыр жазылган, бирок 9 бар экен дегенде, балким ушунун бирөөсү Манас болуп жүрбөсүн. Көргүлөчү Манас кайсы сапта экен деп. Көрсө Манас деген 9-10 болуп мынакей ушул Тазбайматтын эсебинде болгон экен. Ошондо Тазбайматтын баягы эсебинен жаңылды, унутчаак Тазбаймат деген лакап ошондон калган экен. Демек ушундай акылдарды тапкан Манас баатырдын кыр чоросунун бири кадимки бул Ерсерек болгон.